Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасын шайлоо боюнча жашыруун добуш берүүнүн натыйжасында депутат Талант Турдумаматович Мамытовдун талапкерлиги үчүн макул 63, депутат Адахан Кимсенбаевич Мадумаровдун талапкерлиги үчүн макул 10, баарына каршы 14 добуш берилген. Чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республиканын Жогорку Кеңешинин төрагалыгына депутат Мамытов Талант Турдумаматовичка чечилди. Жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мамытов Талант Турдумаматович Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы болуп шайлансын. Ушул токтом кабыл алган күндөн тартып күчүнө кирет. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйналышында төрагалык кылуучу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты. Урматтуу урматтуу депутаттар, сиздердин атыңыздардан жана өзүмдүн атынан жаңы шайланган Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Талант Турдумаматович Мамытовго чың ден соолук, узун өмүр жана жоопкерчиликтүү, жигердүү иштеринде ийгиликтерди каалайм. Урматтуу коллегалар, биринчиден бардыгыңыздарга ишенич көрсөткөндүгүздөр үчүн терең ыраазычылык билдирем. Парламент коллегиалдуу орган чоң жоопкерчиликти элибизден алып келип бардыгыбыз чоң үмүт менен отуруп атабыз. Ошол жалпы элибиздин үмүтүн чогуу актайбыз деген терең ишеничим бар. Өзүм тараптан адилеттүү, калыс жыйындарды регламент талаптарына ылайык алып барам деп убада берем. Анткени талаша турган маселе жок. Жалпы талашып аткан, айтылып аткан ойлор дагы элибиздин кызыкчылыгы үчүн айтылып аткан нерселер. Анан ошондой эле сын пикирлерди дагы туура кабыл алам. Албетте каталар болсо аны оңдойбуз. Чогуу эң негизгиси элибиз үчүн ак кызмат кылып беребиз деп ишендирип кетем. Рахмат сиздерге. Урматтуу коллегалар, Адахан Кимсенбаевичка дагы ийгилик каалайм. Эми бул парламенттин тандоосу болду. Албетте парламентте Адахан Кимсенбаевич экөөбүздөн башка дагы жакшы татыктуу, бул жерге ылайыктуу депутаттар, коллегаларыбыз бар. Мен ойлойм, кандай болсо дагы биз адилеттүү жол менен барышыбыз керек. Силердин бүгүнкү мага берген добушуңар мен үчүн чоң жоопкерчилик. Ал эми калган маселелерди ынтымак менен чечебиз. Жалпы иштерибиз ийгиликтүү болсун. Адахан Кимсенбаевич, сизге дагы ийгилик каалайм. Албетте тажрыйба убакыты менен келет. Ошол кандай болбой эле парламентте биргеликте чогуу иш алып барабыз деп терең ишенем. Анткени тажрыйба керек.
ой максаттарды бирге эл үчүн иштетип чогуу кызмат кылалы. Рахмат. 5-ші микрофон. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, ишеним көрсөткөн, ишеним көрсөтпөгөн баардык азаматтарга мен терең ыраазычылык билдирем. Себеп бул жалпы иш. Сиздин ишиңизге, урматтуу Талант мырза, ийгиликтерди каалайм. Жакшылык болсун. Ким шайланса дагы ак жол той болсун, бул бир жагы, экинчи жагы ушу эл карап жүргөн жүзүбүздө эч качан жер каратпастан адилеттүүлүк, дагы бир жолу адилеттүүлүк. Мыйзамдуулук маселесинде иштешке туура келет. Баарыңыздар менен кол кармашып иштешкенге биздин бүтүн Кыргызстан фракциясы даяр. Баарыбыздын ишибизге ийгилик болсун. Эң негизгиси бүгүн келип кандай кубанып аткан болсок, кетерибизде дагы жараткан маңдайыбызга ошондой кубанычты жазган болсун. Жүзүбүз жарык болсун, эл ишеничин мактаганга жараткан акыл эс берген болсун. Сабырдуулук болсун, ийгилик болсун. Мындан ары карай жанагындай айтылган сөздөргө, урматтуу кесиптештер, мага айтып атат деп сезбеңиздер эч качан. Жалпы парламентке айтылган сөз ар бирибизге тиет, ар бирибизге айтылган сөз жалпы парламентке тиет. Ошондуктан иштерге ийгилик, амандык, жакшылык. Жолуңуз ак болсун. Рахмат, Атахан Кесимбаев. Урматтуу коллегалар, эми ишеничти көрсөтүңүздөр. Албетте жалгыз дарак бак болбойт дейт. Орун басарлар болуш керек, анан структура болуш керек, анын бардыгын чогуу отуруп силер менен чечиш керек. Мыйзам талаптарына ылайык биз парламенттин түзүмүн бекитиш керек. Канча орун басар болот, канча комитет болот, ошого байланыштуу жанакы штаттык бирдиктерди да чечиш керек болот. Бул маселеде мен сунуш берет элем. Мен тескеме менен буйрук чыгарсам, ошол тескемеге келип кошулсаңыздар, анан чогуу иштеп чыксак, анан мөөнөтүн сунуш берсеңиздер. Качанка коюлу? Кайсы убакытка биз ушул иштерди аткарууга жетише алабыз? Жетише алабыз. Анткени эртең бир күн бар экен, андан нары кеткенде жаңы жылдык жанакы дем алуу күндөр башталат. Албетте биз жетишпейбиз. Ошондуктан сунушуңарды айтсаңыздар, кандай чечсек туура болот. Үчүнчү микрофон. Рахмат, урматтуу Талант Турдуматович, биринчиден сизге чын ден соолук, ушул